Üylөнүү оңой болсун деп айтылып келет. Бирок üylөнөйүн десең каада салт, кудачылык жана башкалар көбөйүп üylөнүү оор болуп кетет экен. Ушул сыяктуу маселелерди ата-энелерибиз нааразылык кылбай кандайча чечүү керек? Эң оңой жолу мындай: телефондон чаласыңар, биз üylөнүп атабыз, макулдук бергиле, тойлорду кийин кылабыз дегиле. Иштеп бар той кылабыз дегиле, макулдук берип üylөнүп алгандан кийин той калып кете берет. Эң оңой жол ушул. Качан той десе, дагы кичине иштеп атабыз деп койгула болду. Анан бала төрөлгөндө 5 тойго чыгып, ошо менен бүтө берет. Алар куру салт, башка нерсе менен адамдар өздөрүн кыйнайт. Америкада ушундай нерсе бар экен, адам өзү үчүн жашайт экен да, бирөө жашабайт экен. Бизде кийим кийсек, элине деп кийим кийинебиз. Тойго барганда кудагайым тойдат экен деп кийим кийинебиз. Тамак жегенде элине деп тамак жейбиз. Үй салганда ошондой. Чоң үй салып, анан бекитип, бремекке ачып жашайбыз. Эмне десе, чоң үй бар деп айтсын деп.